Биз пандемия күнүндө алыскы Каркыра жайлоосунда жашап жаткан 90 жаштагы апабызды каарман катары тартууну туура көрдүк. Апа тууралуу бизге кат түшкөн болчу, мына ошентип убакыт сааты дагы келди. Бүгүнкү күнүбүз дагы да болсо улана берет. Уландысын эң сонун жаңылыктар, эң сонун нерселер менен коштолоруна убада беребиз. Решили купить детям сладости. Мы сейчас как бы приехали полностью взять список, потому что сюда надо отправлять большую машину. Список сегодня надо детям. В Дунгане наши родственники, как бы, да, близкие, диаспора, они завтра привезут полностью. Сейчас я деткам привезла печеньки, конфетки, там настроение поднять и одежду. Спасибо, да. Спасибо большое, хорошо. Так, деток сейчас мы позовем. Да. Конфет хватает. Я просто заехала, взяла конфетки. Ага, ой, супер. Это вот бабушкам, дедушкам зефирчики мягкие. Ой, красота. Зубы не будут болеть. Ага, спасибо большое. Будет праздник. Сладкое поднимает настроение и иммунитет. Я сама сладкое набрала. Спасибо. Вот, деткам у нас магазин. Пойдемте, Дим, позови всех. Сейчас тоже. Ну, мальчикам вот такие футболочки хорошие, прям. Ой, классные. Ага. Позовите маленькую. Леня, иди сюда. Смотри, какая футболка. Футболочка, наверное, подойдет. Угу. Мы как раз в лагерь поедем. Хорошо. Ну, вот здесь вот разные размеры. Ага, спасибо. На, раздайте. Вот так мы расстанем. Ага. Пойдемте на лестницу встанем. На лестницу. Ой, наша. Ну, давайте всем горячий пламенный привет. Привет. Давайте помашем. Наш детский дом существует с 2004 года. Мы вначале открывались как детский дом, но в процессе нашей работы мы поняли, что нуждаются в нашей помощи не только дети, но и взрослые. Мы сейчас работаем, мы перерегистрировались и сейчас работаем как центр помощи семье и детям. У нас как дети, так и их родители, мы с ними заключаем договор, чтобы пока у нас дети здесь находятся, за это время, чтобы они могли встать на ноги и обратно забрать своих детей. Также у нас имеется дом престарелых, где вот у нас дедушки, бабушки проживают. Каркыра жайлоосунун көздөй кетебиз. Телефондо интернеттер кармабайт, ошондуктан биз бир гана сиздер менен чогуу болобуз. Келиңиздер, жүргүлө бияка. Жүргүлө. Мына ошентип биз Каркыра жайлоосунда аман-эсен жетип алдык. Жайлоого келерибиз менен апакебизди көздөй бет алып, жолугуп, учурашып, азыр үйүндө турган мезгилибиз. Апабыз 90 жашка толуптур. Апабыздын батасын алганы келдик. Анан албетте кыргыз өзүнүн тарыхы менен дагы бай, тарыхы менен дагы башка улуттан, башка жерден айырмаланып турат экен. Апа, сизге кургол келген жокмун? Сиз сураганда эле мына Абылай фарм деген ушул аптекасы, мынагы давленияны өлчөй турган аппаратты берип жиберишти. Рахмат. Мындай капчык сумкасы менен. Анан кийин сиз сураган ушул жерде дары-дармектерди азыр жетишинче алып келдим. Рахмат. Конкор деген. Анан мыналарды айтор жазыптырсыздар, ушулар керек болгон окшойт. Булар мындай кичине витамин сымал болуп турсун. Эмне керек болсо дагы эмпиде буйрса ала келемин. иштеген ишкерге ийгилик берип, Кудай жакшылык берсин.
Karılarda sıylasınlar, silerdi Kuday sıylasın kaldarım. Geçetten beri gelekti uvalıp, buna Kuday söğüz menen, bana çakavuz menen tozup, aldağırdan çıktık. Oşolayla yani. Экөөбүз маек куралык. Бизде ошол Кыргызстан өзү Кыргыз элинде деген нукура чыныгы баатырлар бар болгон. Аны сиздер билесиздер. Кандай күчтүү адамдар болгонун билесиздер. Кандай күчтүү биздин апаларыбыз болгон. Башка мисалы жерлерде, өлкөлөрдө карап көрсөк, өздөрүнө баатырларды алар ойлоп табышат экен да. Ойлоп таап, аны кандайдыр бир жомок сымал кылып жасап, персонаж жасашат экен. Бизде караңыздар, аркабызда мынакей сиз айтып кеткендей, ушул ташты кандай адамдар таштаган? Негизи бул Санташтын ушул тоонун тарыхы боюнча айтып кетсеңиз, анан кийин сизге өтсөк, канча жашта турмушка чыгып, канча балалуу болдуңуз, Кудайдын кулагы сүйнө турган неберелериңиз канча? Бул таштын тарыхын чынында нак өзүн эч ким биле албайт экен. Мен 90го чыктым. 90дон беркиле мына ошол көргөн ташым дагы эле көрүп жүрөм. Андан мурун канча кылым, канча эме жашап, эч ким таштын тарыхын биле албайт да. Анан бирок Манас аталар жүргөн дейт ушу жерлерде. Манас аталар. Мындан ары 4-үнчү ферма бар, Каркыран суусу бар. Жана Көкөтайдын ашын ошол жерге алып бок мурун ошол жерге берген экен. Биз бала кезде ошо мен 4тө чоңойдум. Төрөлүпчү. Ошол жака ойночубуз. Килтиген очок болор эле. Ошол Көкөтайдын атасына аш берген жердин очогу дейт. Казанысқанчы. Эми бул жерден эмне деген адамдар өтпөгөн. Эмне деген адамдар көз жумбаган. Эмне деген адамдар жаралып кайра кетпеген. Мороки артта кызыл жар турбайбы? Ооба. Тиги мүрзөлөр. Ооба. Ошол жерден илгери топурак алчубуз. Топуракчы, сар топурак. Ооба. Ана менин абышкам топурак алып жүрчү да, үйшүп ана мына кылып керек да топурак. Анан килтиген кишилердин сөөктөрү чыгат дейт. Узун жиликтери. Чоң, аябай. Аябай. Адамдыкынан башка дейт. Узун чоң сөөктөр чыгат деп. Анан ал жерден топурак албай, анан биздин жакта мүрзө турбайбы, жана биздин үйдүн биягында дөбөчө. Ошол жакта болчу мурун мүрзө. Андан көчүрүп ушул жерге коюп коюшту. Мындай эле. Эми тарыхта эмне деп айта алмайланайын. Көргөн билгеним ушул бул үйгөн ташты элдер эл оозу айтат экен, Чыңгызхан деп, Темирлан деп. Аны көрүп койгон киши жок чындыгында. Чын даанасын эч ким биле албайт да, негизгиси. Анан эми бул таштын ар жагы ылдыйлап түшүп баратыптыр. Жапыз болупчу. Ылдыйга түшүп кеттир. Анан тигиреки жер көтөрө албай атканбы, же өзү Кудайдын кудурети менен башкача куулуп атабы, кайдан билебиз? Азыркы заман менен мурунку замандын айырмасы кандай? Сиздер заманда кандай эле? Илгеркидей биздин жашоодо Кудай эч ким жашабайт. Илгери мен 4-үнчү фермадан төрөлдүм, айланайын. Атадан эрте жетим калдык, 4 кыз 1 эркек. Анан энем байкуш дайырке эле, ошол дайырке болуп малдын сүтү менен жамбагып күн көрдүк. Токочубуз жок, талканыбыз жок, жыртыкпыз, жыңалачпыз, ак кар көкүбүздүн ичинде. Алла Тааланын берген насиби менен чоңойдук. Ушул аракетке келдик. Эми ал убакта айланайын жер там болор эле. Үстүбүздөн жаан өтөт, алдыбыздан суу өтөт. Ооба. Эчен кыйынчылыктарды тартып, эчен азап тозокту көрүп чоңойдук. Эми аны биз азыркы жаштарга айтсак, о кантип эле дейт. Азыркы ал замандакы менен бул замандакы окшош эмес. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз?
Мен чоңоюп эле калганда чыктым. Чоңоюп калганда чыктым. Кандай кылып ала качып эле кетти Ала же кач- кантип? Ала качпай эле сүйлөшүп эле. Мен чоң кыз болдум. Кичине тыңыраак болгон окшойм. Анан бул абышкамдын ата энесинин бир эле эркеги болгон экен. Анан менин кыйынымдан анан буларга энемди алдап салдап Алып кетишти алып анан. ушул жерге эле туруп калдым анан. Анан ошондон эле төрөп 13'tü төрөдүм. Анда кайненеңизди тарткан окшойсуз да, бир эле уулуңуз бар экен. Кайненеңизди тартып калдыңызбы азыр? Экини төрөгөм, анан бирөөнү Алла өзү алды, өзү берди, өзү алды. Келин менен экөө чок авария болуп каза болуп калды. Сиздеги ошол мына баш аягы менен канча балалуу болдуңуз? 13. 13 балаңызды кантип төрөдүңүз? 13 баланы. 13 баламды деген мен саанчы болдум. Бул жерге келе калып эле кайнатам уйбагат экен. Кайненем дайырк экен, келип эле бир да күн эс алган жокмун келин болуп. Эртеси эле чакан алып эле уйсаап кеттим кайненемдин группасын өткөрүп алып элечи. Анан боюмда болуп деле саап жүрдүм. Боюмда болуп деле төрөп жүрдүм. Кудай күч кубат берип, Кудай колдоп жүргөн окшойт. Шыгылып. Көбүн эле үйгө төрөдүм. Көп баламды. Өзүңүз жалгызбы же жардам бере тургандар жардам бергенде кайненем бар. Чок эле. Кайненем берет жардам. Балдарымды кайненем багат. Мен уйсаап кетем. Кайнатам, кайненем үйдө болот. Ошолор багып, ошолор жардам беришип жүрдү. Эми азыркы мына үй бүлөлөргө, жаштарга эмне насаатыңыз бар эле? Мына айым чыныгы бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Кандай жашоону алып барыш керек? Эмнеге кызыкпаш керек? Эмнеге кызыгыш керек? Дегенде бул адам деген дегенде үй куруп, турмуш куруп, бала чакалуу болуп, ошону тилейбиз да. Бала чакаларым күйөөгө тийип кетсе кыздарым, жакшы жерге барса, жакшы жерге үйлөнсө, бала чакалуу болуп, ошол жерден агарса, көгөрсө дейбиз. Ошол менен эле күн көрөбүз, өзүбүз мал багабыз да, малдын күчү менен жерибизди чабабыз, чөбүздү чабабыз, эгинибизди алабыз, өз оокатыбызды өзүбүз кылабыз. Бизге меме деген эч ким жок. Бизди караган эч ким жок. Анда үй жакка барып, анан жыйынтыктоочу дагы сөздөрүңүздү, анан батаңызды алып алык, үйгө барып. Батаны үйгө барганда берейин балам. О жараткан Алла, жалмак бизден, жалгамак сенден жараткан Алла. Алла биринчиден ыймандуу, иман берсин Алла. Экинчиден Алла ден соолук берсин. Үчүнчүдөн Алла ак жол берсин. Төртүнчүдөн Алла жаман көздөн сактасын, ниети бузук адамдан сактасын, кара ниет адамдан сактасын, өлүмдөн сактасын, жаман апаттардан сактасын, өлөдө кырсыктардан сактасын, жаман апаттардан сактасын. О жараткан Алла, иштеген ишиңе ийгилик берсин, жараткан Алла. Бак берсин, баш берсин, узун өмүр жаш берсин, узун өмүр жаш берсе дагы ден соолугу менен берсин, жараткан Алла. Алладан башка эчтекебиз жок. Биринчиден бар кылмакта Алла, жок кылмакта Алла. Аллага ишенип жүргүлө. О жараткан Алла. Алла, билип билбеген жерим кечир Алла. О жараткан Алла. Бардык эмне ойлогон, эмне көздөгөн максатыңа жетсин Алла. Ушул кызым бата сурап келген экен, ушул батамды кабыл кылып, өзүнө ишине ийгилик берип, ден соолук берип, көрө албаган көздөн сактап, ниети бузук адамдардан сактап айланайын, жараткан Алла. Эмне дейли? Бар кылмакта, жок кылмакта Алла. Бардан жокту кыласың, жоктон барды кыласың. Ушул кызыма тилеген тилегим кабыл кылып берген батам кабыл болсун. Элим журтум аман, алаамдагы элим журтум аман болсун. Сасык тумоодон сак болсун. Эл журтумдагы кетирген кемчилик күнөөлөрүн Алла кечирсин. Кечирсин, күнөөбүз көп. Алла деле көтөрбөй кетти күнөөлөрүбүздү. Чын күнөөлөрүбүздү да Алла да көтөрбөй кетти. Ошолорду кечирип,
Allah alamdagı pendengdi kolda korço. 3 kızına den soluk, iman, ak jol versin. Emne tileyt, emne kalayt oşo baldarın. Tilegin Kuday kabul kılsın. Ömürleri uzun bolsun. Emne tileyt Kudayım oşonun bardık tilegin kabul kılıp baldarının ak jolu açılıp ak jol versin baldarına. Ak jol kalayt. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? Мына ушинтип Каркыра жайлоосунан дагы аман-эсен Бишкекке жетип алдык. Апабызга убада бергендей эле биз Бирингольд ювелирдик мынакей соода борборунан ага жакчудай чын жүрөгүм менен сөйкө жана ошондой эле шакекти тандап алдым. Оймолору түшүрүлгөн кызыл көздүү, рубин көздүү мына ушул биздин зер буюмдарыбыз дароо Каркыра жайлоосун көздөй азыр кетет. Биз жакын инсандары аркылуу берип жиберебиз. Ал эми көрсөтүүбүздүн албетте улантышын Бишкек шаарынан дагы бир каарманды тандап алганбыз. Ал Бишкек шаарында турат экен. Жалгыз бой эне, 3 баланын апакеси. Өзгөчө мага бул айымдан анын жылдыздуулугу жана уялчаактыгы жакты. Кандайча бул айымды мен башкы каармандыкка тандап алдым жана ошондой эле кайсыл жерден таанышкам, анда азыр көрөсүздөр. Бир каарманыбыздан жөн гана бата алып, башынан өткөн окуяларды окусак, экинчи каарманыбыз бул жаш айым, иштейм, кыялдарымды орундатам деген айымга стартап катары биз мындай балыкты эмес, кайырмакты бергенди турабыз. Балким ошол кайырмак менен дагы өзүнүн кыялдарын ишке ашырып, жакшы иштеп кетиши мүмкүн. Адаттагыдай эле мен өзүм эртең мененки 9да, кээ бир учурда кечки 6да фитнес клубтарга сөзсүз түрдө барып чуркап, өзүмдүн дене мүчөмө жана ден соолугума кам көрөмүн. Бул жолкусунда болсо мен бул фитнес борбору тандап алдым. Себеп дегенде биздин каарманыбыз мына ушул жерде иштейт экен. Азыр спорт менен да машыга беребиз, акырындан байкаштырабыз, анан таанышууга өтөбүз. Мен оюмча бул абдан чоң сюрприз болот болуш керек биздин каарманга. Жинап бүтүп калдыңар окшойт, Мен дагы бул жака тренировкага келген болчумун. Бирок силер Нурсатыңар менен камерага тартып бир-эки суроо берсе болобу? Болот туурабы? Анткени ак эмгек менен иштеп аткан инсан эч качан бетин катпайт, эч качан элден уялбайт. Себеп дегенде биз эч кимдин баягы мүлкүн тартып алган жокпуз, бирөөнү өлтүргөн жокпуз дегенде, бирөөнүн бир нерсесин урдаган жокпуз. Ак эмгеги менен иштеген гана инсандар эч качан иштеген жумушунан уялбайт жана ошондой эле кылып аткан ишине дагы аябай мындай сыймыктанып иш жасайт. Болгондо дагы кичинекей кызымды бооруңа кучактап алып, мен бала менен мен үйдө элемин деп отурбасам, эртең менен эрте келип иштейт экенсиң. Ким таң эрте турса, ошого Кудайым дагы берет дейт экен. Бул бөлмөгө барып сүйлөшсөк болот го,
Анда биз таанышып өтө элек, сен да таң калып калдың болуш керек, каяктан эле бул жакта мындай камера менен келип калышты деп. Таанып атасың да мени? Сизди таанып атам, ырчы Анжелика Кайратовнасыз. Андан биринчи жолу келдим мен бул фитнес залга. Сен канчадан бери бул жерде иштейсиң? Бул жерде мен көптөн бери иштейм. Адам жоктугунда эртең менен келип иштеп кетип калчу элем. Бүгүн сизди көрүп калдым. Эч ким бизге мындай камера менен келбечү эле. Байкап калдым, сизди ырчысыз. Эмнеге келгениңди билбейсиң? Жок. Оюңда эч кандай варианттар жокпу? Жок. Жок, балаң менен келип чогуу иштейсиңби бул жерде? Эртең менен келип, балам экөөбүз келип, жумушубузду бүтүрүп коюп кетебиз. Канчада кызың? Кызым буюрса октябрдын 13-үндө 2-ге чыгат, 2 жашка толгон. Канча балаң бар? 3 кызым бар. Азыр эң чоң кызым менен ортончу кызым ата-энем колунда. Аны ушу эң кичинектен болгондуктан берке болгон жаным алып жүрөм. Бала бакчага барбайбы? Бала бакчага жок. Эмне үчүн? Бир аз акчам жетишпестиктен болот көбүнчө эле. Анан квартирада тургандыктан себебинен тамак ашка ошол жака кетип калат да көбү. Бала бакча канча сом кетет экен негизи? Сүйлөшүп көрсөм, частныйлар 10 000 экен айына. Жана государственныйлар кабыл алыш эле 8 000 экен. Аты ким? Раиса. Раиса? Атын ким койду эле? Атасы койгон. Абдан сонун аты бар экен. Раиса? Кандай? Жолдошуң каякта? Жолдошум экөөбүз Москвада үйлөнгөнбүз. Ал жактан 6 ай эле жашап калдык. Бул жакка ата-энесинин колуна жиберген. Ошол жакта төрө, ошол жакта болуп тур. Мен аркаңан 2 айдан барам деп айткан акыркы сөзү. Ошол бойдон келген жок, арадан 2 жыл өттү. Кызым деле көрө элек. Кызым телефондон деле сурабайт. Сүрөтүн көрдү беле? Сүрөтүн көргөн, төрөлгөндө көргөн. Окшошпу? Бир аз окшоштурушат өзүнүн туугандары, бирок башкалар өзүмө окшоп турушат. Анда өзүңө окшош кыз төрө алган турбайсың, өзүңдөй суп-сулуу, татынакай. Улуу кыздарың кимдин колунда? Ата-энем колунда. Ата-энем колунда көптөн бери өзгөндө. Ошолордун колунда кичинекейинен баштап ошолор карап беришет. Турмушка 6 ай эле баягы жашаптырсың. Бул экинчи кызыңдын турмушу, ал башка турмуштан окшойт, ошондой. Бул экинчи турмушум, алар биринчи турмушумдан да. Жашоодо эми ушундай сыноолор болот экен, баардыгы эле биз ойлогондой болбойт экен. Турмушка чыгам, анан кийин ошол эле бир кол кармашкан жолдошум менен түбөлүк жашап, 3, 4, 5, 6 балалуу болуп, анан чогуу кемпир чал болобуз деген баягы эң сонун кыялдар силерде деле болсо керек. Болот, ар бир адамда. Биринчи жолдошуң менен канча сүйлөштүң? Мен ала качып кетишкен, сүйлөшкөн эмесмин, көргөн эмесмин. Канча жашыңда? 18 жашым. 18 жашымда. Кийин турмуш кургандан кийин эле аз убакыттан кийин 19 жашка толгом. 19 жашымда чоң кызым жарык дүйнөгө алып келгем да. Төрөп, анан кийинкисин экөөнүн ортосунда канча айырмалык бар? 2 жаш. 2 жаш айырмалык бар. 1,5-дан бир аз ашат. Эми кыздарың өзүң менен кошо курбу болуп чоңоюп калышат, эч нерсе ойлонбо, кабатырланба. Бирок мына ушул жерде эртең мененгисин келип, баягы пол жууп, чаңдарын сүртүп, колуңан келишинче тазалыкты кармайт экенсиң. Айлык канча болот бул жерде? Айлыкты биринчи келгенде 8 000 деп айткан, себеби жаңы ачылып аткан кез болчу, анча эмелер жок эле адамдар. Анан азыр эми 10 000ге көтөрүп берген. Анча-мынча ушу хозяин өзү ушу балам менен иштегенге себептен бир аз акча тараптан кээде ошо ради Аллаха деп айтып берип коет. Ушундай жакшы адамдар бар, караңыздарчы. Көп эле жерлерге жумуш издегенде барсаң, баары эле айтат, кичинекей балаң болсо жумушка албайбыз, анткени балаң улам ооруй берет. Же балаңды караганга эч ким жок, улам сурана бересиң, минте бересиң, тиңте бересиң деп көбүнчөсү эле албайт жумушка. Бул жерде болсо жол кирең акча кетпейт окшойт, Жок, бул жерде жакын эле жашайбыз. Кызым экөөбүз
коляска менен келип. Канча акча жашаганыңа төлөйсүң, канчасы сага калат, анан кийим кечеңе жетеби? Бул жерде квартирага 3750 сомдон төлөйбүз. Бир комнатага 2 адам жашайбыз. Менин тааныш эже бар жанымда. Анан сырткары продуктыбызга эле көп кетип калат. Бир 2-3 миңден ашык болуп. Кызыма дагы бир аз ооруп турат. Кээде ошо табайынып калганда бунун дары-дармектерине кетет. Анан акчам түгөнүп калганына ошо бул жерге келип хозяинге айтам, мага бере бериңизчи, мен мындай иштеп берем го, иштеп атам го, убактысы бүтүп калса деле же өтүп кетсе деле бере бериңизчи деп алып берем. Түшүнүп берет. Канча берет? Бир ашып кетсе 2 миң же 3 миң берет. Ошого эме кылып тургула деп. Анан айлыкты деле күтпөйм, айлыктан деле өтүп кеткен учурда деле сурай берем. Кудай деген киши экен, Кудай деген адамдар көп болсун. Биринчи жолдошуң 2 кызына алимент төлөйтпү, жардам беретпи акчалай? Жок, алимент төлөбөйт. Себеби дегенде анын ата-энеси дагы жок азыркы жашоодо, анан өзү дагы кыйынчылык жашоодо болгондуктан биз өзү бирөөгө жамандыгыбыз жок, семьябыз боюнча. Анан берип коелу десек, эми өзү зорго араң иштеп жүрөт. Анан ошо биз айтканбыз алиментке беребиз дегенде, алиментке бербей эле койгула, мен алиментсиз эле төлөп берем акча ай сайын деп айтат экен, бирок биз сурамай сайын бербейт акча. Ошо. Эмне үчүн биз айымдар эркектерди ушунчалык аяйбыз? Сен жалгызбой өзүң башыңды баягы эптеп багып, камсыздагандан дагы 2 баланы, 2 наристени биринчи жолдошуңан карап атасың да. Эмне үчүн сага аял мамиле жок? Эмне үчүн сени ойлобойт, бул өзү эле эмес 3 кызды дагы багып атат деп, мындай жоопкерчилик алып? Эмнеге ушундай деп ойлойсуң буларды? Мен ошо тарбиясына көз караштамын. Себеби алар кандай тарбияда чоңойгон, үй бүлөсү кандай. Мисалы үй бүлөдө жакшы болсо, жакшы адамга деле зыян тиймек эмес да. Значит, бул үйүндө мындай тоскоолдуктар, ошол бир эмелер, мындай сөзмө-сөз айтканда Эми түшүнүктүү. Айтпасак дагы мейли. Сен азыр мен аябай түшүнүп аткан мезгилим. Себеби мындай кармандарды, айымдарды көп кездештирем. Сен бирок биз мынага экинчи турмушума алимент берем деп мен аябай ачуум келген. Десем, закон деген бар, мен керек болсо 100 сом, 1000 сом төлөйм айына деп айткан. Каалаган жериңе бар, каалаган эмеңе бар, мен 1000 сом төлөйм айына деп айткан. Анан мындай алиментти сен каерде уктуң эле айына 1000 сом төлөгөндү деп ошенткенде анан сөгүп жиберген. Ал ошо аял кишиге деле кандай мамилеси деле мындай. Аял кишини негизи сыйлай албайт го адам өзү. Ошондуктан башканы деле сыйлай албаса керек деп ойлойм. Ушундай айым затты сыйлай албаган инсандан эмнеге сен мындай төрөп, эмнеге баш коштуң? Ушунун баарын алдын ала айым негизи ойлонуш керекпи же ушунчалык алданып калатпы? Мен бат ишенчекмин. Мындай көңүлүмө бирөө жаман сүйлөйбү, жакшы сүйлөйбү, көңүлүмө алам. Ишенчекмин, мындай эч эме ойлобойм, мындай менга ушунтат деп ойлонбойм да. Мага ушунтат деп сүйүндүрсө сүйүнөм, капаланса капаланып калам да. Анан жакшы сөздөрдү айткан, мен алданган учурум болуп калышы мүмкүн ал кезде өзүмдүн ишенчек болгонуман себеп. Ошо мен башында ошо иштеп өзүбүзгө үй кылып, анан бала чака болсок жакшы болмок дегенде, сен эмне, мен эмне, мындай убактылуу эле аялымсыңбы, мага турмушка чыккандан кийин төрөшүм керек да деп катуу сүйлөгөндө анан ошо балалуу калганбыз. Ошол мырзалар, эми эмне дейбиз, азамат экенсиңер, айымдарды төрөткөндү билет экенсиңер, бирок баягы катуу сүйлөгөндүн арт жагында жооп берүү дагы бар. Мен азыр кандай деп ошо айтарымды дагы билбей турам, кандай жардам дагы бериш керек сага. Кызыңды көрүп мен баягы бала бакчага барса жакшы болмок деп атам, анткени ушундай куракта
баягы эртең менен барып кечинде келип бир аздан кийин окуганды, балдар менен аралашканды көнүп баштайт. Азыр мынакей бизди көрүп дагы аябай чочулап, ыйлап калыптыр. Өз курактуу балдар менен ойнобойт деле окшойт азыр, Жок, өз курактуу балдар менен ойнобойт. Баягы менин жумушум боюнча ошо менин жанымда болот көбүнчө. Ошо үйгө барганда бир аз мунун көңүлүн таап ойнойм. Анан баягы акча дагы игрушка алып берейин десем дагы кымбатыраак болуп калат алар дагы. Ошо акчам жетишинче. Кыз экен го. Акчам жетишинче ошо эмелерди алып берем. Оюнчуктарды, ошолорду ойноп, көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам үйдө. Ушул эки турмушуңда тең баягы ажырашууга эмне себеп болду деп ойлойсуң? Ажырашуума ошо баягы биринчи турмушумда ошо ичкинчилик болду ажырашууга. Мындай ичкен адам менен, тополоң кылган адам менен бычак көтөрүп, ушинтип тополоң кылып өлтүрүп коем деп ошолор себеп болду. Кандай зордук зомбулуктарды көрсөттү? Эми мас болуп келип алып, достору менен ошо айылда ичкен адамдар менен чогуу келип, ошолордун бутун тазалатчу, олордун бутун тазала деп, анан ал кезде мен экинчи кызым боюмда эле, ортончу кызым. Башыма бир чаап, мага ошонусу өтө мындай азыркыга чейин көз элесимде. Мунун бутун тазала деп бир досунун бутун тазалаганмын. Эми азыр аял кишилер аялдарын башкалар мындай башкача мамиле кылып карашат. Анан мен ал кезде ушинтип бут тазалап, ушинтип уруп токклап, мурду башыма бери канжалап бурган күндөр болду. Ошо апасы бар эле, ошо карып калган, ошону карачу элем, ошонун эми карыган атам ар нерсе сүйлөй берет да, кийин эле көз жумуп кетти. Ошонун апасынын сөзүнө кирип ошо эми карып калганды түшүнбөй, мага көп кол көтөрчү. Анан туугандарынын сөзүнө аралашып, кыскасы ошондой да өзүбүздүн жашообуз. Акыры чыдагыс нерсе жасады окшойт, эмне аябай чыдагыс бир кандай зомбулук? Чыдагыс ошо бир үйгө камап алып аябай урган. Жыңайлап качканмын, ошо кышындасы болсо керек. Мындай ошо ночночкачан ишке качып чыккан күндөрүм болгон. Ошо үйдө сыртка качкам, ошо жакын туугандары бар эле, соседтер, ошолор агалары бар эле, ошолордун үйүнө качканмын. Карап койгула, мына мынтип атат депчи. Анан туугандарына деле айттык, дедик, биздин тилибиз өтпөйт деп коюшкан. Калаганын кыл, ажырашсаң ажыраш. Анда жолук салынчу белем? Жашасаң жашасаң. Жок, анда жолук салынбачу элем. Ошо намаз окуп жүрчү элем. Жолук салынбай эле эми. Эмнеге ошондой эле жолук салынган жоксуң? Эми баа жерде баары эле иччү. Ичкендиктен баягы миң аракет кылат элем, бирок баягы ызычуу боло бергенден жүрөгүм түшүп калган. Үйдө жок болгондо эле кечки убакыт болуп калганда уже менин жүрөгүм ойноктой берет эле. Дагы кайсы күн келип, кайсы убакта келип мен уктап атсамбы же уктап аткан учурда келип бир тепкен дагы күндөрү болгон, чочуп кетет элем. Ал кезде кош бойлуу дагы болот элем, бала менен уктап аткан болот элем. Мындай кыскасы тынч жашоо жок эле да. Ошо бир жакка кетсе эле уже мындай ойлорум бир жерде эмес да. Даже балама дагы ой бура албай калам да. Балдай кыздарга кол көтөргөн жок беле? Кыздар, чоң кызым ошо билип калган. Азыр анча сүйлөбөйт. Мындай мектепте дагы барганда ошо көп сүйлөбөйт экен. Мага дагы ушул жерде эжекеси айтып жүрдү, эмнеге сүйлөбөйт кызыңар деп. Ошол себептен болуш керек деп ойлойм, бирок айта албадым эжекесине. Сени мажбурлап кандай дагы нерселерди жасатты? Ошо мас болуп келгенде ошо мына аракты ичесиң дейт эле. Иче албайм десем, ич деп баягы эркек киши катуу сүйлөгөндө корком негизи. Мен мастардан корком. Анан ошо кичине эме кылып ичирет эле. Ошо уруп, ошо көбүнчө эле мындай мас болуп келгенде коркот. Адамга эмес, мындай айбанга жасабаган, шылгыңдай турган нерселер дагы болсо керек, Эми бул арабызда болгон. Эми аны айта албайм азыр. Ошо эмеде. Ошол нерселердин баардыгына эмнеге чыдадың? Жашап кетем, ушу балдарым бар деп эме кылгам. Аял киши ошентип чыдап жашай бериш керекпи же кетип калыш керекпи? Кандай деп ойлойсуң?
Бир айтылган сөздү таасир бербегенден кийин, болбогондон кийин токтотуп эле салыш керек деп ойлойм. Мен өзүм оюм, жеке оюм. Чем ушинтип өмүр бою ушинтип айтып деп өткүчөктү. Экинчи турмушта жолдошуң кол көтөрдүбү? Бир көтөргөн, ошо ал кезде кош бойлуу элем. Ошо үйүм жине албай уктап калган экен. Анан ошо эмнеге уктап атасың, мону жыйнаштырбайсыңбы деп жагыма бир чапкан. Анан мен сага бекер эле турмушка чыгыпмын деп экөөбүз ушинтип кеткенбиз. Жок, аркаман чуркабады, жүгүрбөдү. Ошо бир туугандары деле айтты окшойт, болду кылгыла деп. Анан мен өзүм ошо бир ажырашкан бойдон башка связь кылбадым, кетип калганмын, Кыргызстандан чыгып кеткем. Ошондон кийин Азыр көрүп калып биздин көрсөтүүдөн кечирим сурап келсе кечирет белең, жашайт белең кайра? Жок. Мен көңүлүм ооруп калган ал баладан. Кыздарыңдын атасы болсо дагы кечиресиңби же кечирбейсиңби? Эми кыздарым атасы болсо кечирип коюшу мүмкүн кылган иштери, уруп соккулаган үчүн, бирок көңүлүм жылыбайт деп ойлойм. Анан сен мына 2 турмушка чыктың. Эми 3-чү турмушуң тууралуу оюң барбы? Азыр 3-чү турмушка жок, оюм жок. Ошо кыздарым эсен аман чоңойтсом, ошо мен көргөн күндү көрбөсө экен дейм. Адамды басынткан сөздөрдү дагы мына экинчи жолдошуң айткан экен. Экинчи жолдошуңа эмнең жакпады? Экинчи жолдошума мен ошо бутум жакпайт экен. Бутум бир аз кышагырактан, мындай мен менен жүргөнгө уялат окшойт. Эми майыл бутум кышак болсо да ушинтип кыздарым багып. Кайсың го? Жүзүң жарык го. Көзүң бир аз эмерак дейт, чымшыгыраак дейт. Анан акыркы сөздөр ошо сенин үнүң шайтандын үнүнө окшош деп айткан. Сен уккандай, сен мага сүйлөсөң шайтандын эле үнүн уккандай болом дейт. Ошо акыркы жолу бул телефондо сүйлөшүүбүз болгон. Мен кызым менен барбаймбы десем, келтирбегенге жол издеген. Катуу сөз сүйлөп кыйкырып койгон жок белең аябай? Жок, мен бага албайм деген да. Москвада бага албайм, квартиралар кымбат деген. Анан ошол себептен биз айылда жүрүп багы эми ата-энесинин колуна жүрүшүнчө эле жүрдүм. Эми баары күйөө деле керек да бизге. Күйөөсүн жаныбызда жүргүбүз келет. Азыр үй бүлө куруп алган. Ошо акыркы жолу ошо жарашайлы деп сүйлөшүп калганыбызда ошо үйлөнүп алган экен бирөөгө жакында. Кайдан билдиң? Өз телефондон өзү чалды, аялы. Аялы сага чалдыбы? Сен айттыңбы, мен аялымын, кызым бар менин дедиңби? Ооба, сен дейт, фонуңдан танып калдым кызың экөөңү дейт. Кызым эле сүрөтүн коюп койгом да, анан кызым бар дечи эле, анан сени Нурбек деп сохранить этип алыптыр деп ошентти да. Анан сен атың Нурбекпи деди. Жок, меники Мерим, мен аялы болом десем, сөгүнүп кеткен. Мен алдаптыр да деп. Азыр туруптур, азыр биз чогуу сүйлөшөбүз, телефондон кошулуп доказать этип берет деп. Анан менден кечирим сурабай, ошо сага тынч жашоо жакпайбы деп ага асылып кетти. Экөө урушуп кетишти, мен биякта эле калып калдым. Демек, мындай жасаган эркек жасай берет. Өзүң Кудай деп мына өзүң жоок салынып, 5 мал намазыңды окуп, Кудайдан жакшы нерсени тилек кылып атырсың, балким Кудай бизди сага азыр жибергендир. Бир тууган эжелериң барбы? Бир тууган агам бар, эжем жок. Бир тууган эже болоюн анда сага мен. Бишкекте жалгызсыңбы? Ооба, жалгыз кызым экөөбүз. Мерим Бишкекте жалгыз экен, мына ошентип өзгөндөн мен өзүмө сиңди таап алдым. Мерим экөөбүз эже сиңдидей мамилебизди курабыз, билесиңби, жашоодо улуттагы, жаштагы адамдардын мамилесине тоскоолдук бербейт. Ошондуктан менин курбум деген ырым бар. Ошол ырыбызды бүгүн Бактылуу айымга азыр колдонобуз дагы, курбумдай сага мамиле жасап, азыр сонун дүкөндөргө барып, каалаган нерсеңди баарын колуңду бош коебуз, кызыңа оюнчуктарды алабыз, сага косметиканы толтурабыз, сулууланабыз.
Бактылуу айым реалити долбоорубуздун каарманы. Азыр эле көрүп кеттиңиздер, кантип биз таанышып калганбыз. Жумуш учурунда Меримгүл өзүнүн бир аз тагдыры боюнча айтып берди. Ошондуктан чындап 3 баланы төрөп, аларды чоңойтуп, анан оор күндөрдү дагы кечирип атасың, эч кандай өзүңө кам көрүүгө убакыт жок экен. Биринчи ирет эле айымдардын маанайын биз эмне менен көтөрөбүз? Жаңы бир нерсе сатып алуу менен, шопинг менен мындайча айтканда. Колуңда шакектер жок экен, мен байкадым, шакектер жок экен, Жүр анда сага шакек алып берелик. Сөйкө алсак көрүнбөйт экен, ошондуктан колуңа анда шакек алабыз, эстеликке калсын. Жүр анда берен голдко чогуу киребиз. Мына ушундай сонун бүгүн майрамдык бир маанай болуп атат. Меримгүл мага дагы сен келгенге чейин берен голсо да борбору. Мына ушундай биз пандемия учурунда элге кылган кызматыбыз, жардамыбыз үчүн ыраазычылык катын беришип, ыраазычылык менен мына ушундай гүл десте бизге беришти. Демек жөн эле келбептирбиз азыр берен голдко. Жүр анда шакектерди тандайбыз, Бул жерде шакектердин кандай дизайнда, кандай жагат сага? Кыз да мейли ала берсин. Карма. Апаңа шакек тандап берчи. Мына, болду, алды, бактылуу. Кубанычында чек жок. Кандай шакектер жагат? Көздүүбү же көзү жокпу? Мындай көздүүлөр, көздүүлөр жагат. Ал тагынып көрөбүз анда. Ооба, размери. Канча өлчөмүң бар? 15. 15 турбай, келиңиз мен тагып көрөйүнчү. Сизге шакек тактып эле бирөө жарым тийип колуңузга. Таккан эмес беле? Жолдошуңузчу? Үйлөнгөндө шакек тагындыңар беле? Таккан. Анан тагылбай калды эми. Ушундай болот. Бирок биз айымдар бирөө бизге шакек тагат, келет, антет, минтет дебестен эле өзүбүз эле келип, тандап шакекти алып, өзүбүз мына ушундай кам көрүүгө Кудайым мүмкүнчүлүк берсин. Каалаган алтыныбызды алалык, каалаган кийимибизди киелик. Эң негизгиси жүрөгүбүздө ыйман, жана ошондой эле сиздикиндей уялчаактык бар болсун. Дагы бир нече көздүүлөрү барбы шакек? Биз Меримгүлгө бир нече убакыт туруп, бирок бат эле шакек таап алдык. Азыр сиздерге көрсөтөйүн кандай шакек тандап алды. Караңыздарчы, бир нече көздүү. Меримгүл менен биргеликте бир аз дүкөндөрдү кыдырабыз, анан кийин Lika Beauty барга барабыз. Ал жакта сиздин жүзүңүзгө кам көрүүгө косметолог күтүп атат. Колуңузду боёсоңуз дагы маникюр жасап, массаж жасайбыз. Анан чачыңызга кам көрөбүз. Себептегине жолуктун астында чач бир аз жакшы витаминдерди албай калат. Ошон үчүн ар дайым спа уход керек. Кеттик анда эмесе. Саламатсызбы? Менин атым Сада. Мен япондук массаж аркылуу беттеги буручтарды кетирүүчү адисмен. Жаш өткөн сайын табият өзүнүкүн алып, айымдардын чырайлуу жүзүнө өз сызыгын калтырып кетет экен да. Азыр заманга жараша учурда сулуулук тармагы бир топ алдыга жылып, айымдардын жаш бойдон калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Кош келдиңиз. Сиз жолукса алганыңызга байланыштуу биринчи чачыңызды көрөлүк, анан ар кандай консультацияларды, уходдорду сизге айтайын. Бул жакка кирсеңиз болот. Бул жерден көрүнбөйт сиздин чачыңыз. Кандай кыркабызбы, боёйбузбу, кам көрөбүзбү? Кам көрөбүз. Биздики жолуктун астында болгондугуна байланыштуу чачтарыбыз сухой болуп калат. Анда сизге азыр чачыңызды көрүп, уходдорду консультация кылып айтып берейин. Мына ошентип Меримгүл биздин адистердин тейлөөсүн алды, таанышты, кандай тейлөөлөр мына ушул дин жолунда жүргөндөргө туура келет деп, мисалы үчүн маникюр, педикюр жасасак дагы, аларды боёксуз эле жөн гана тегерегине баягы кереги жок өсүп кеткен эттерди алып, жумшарта турган майларды сүйкөп, кантсе дагы бир жеңилдеп калдык, Чындыгында
бирөөнүн тырмагын алып берип койсоң дагы, мисалы үчүн өзү ала албай жаткан, же болбосо аталарыбыз, апаларыбыздын кандайдыр бир ушундай өздөрү кыла албаган, мисалы баардыгын эле оң колдо, сол колдо иштей бербейт да. Мисалы мен бир таанышым бар, оң колу менен сол колдун тырмагын алат, бирок сол колу менен оң колун ала албайт да. Ошол учурда көбүнчө мындай ошондой адистердин жардамына дагы келишет. Өзгөчө мындай тейлөө албетте арзан дагы турат. Анан укалоо, массаж сөзсүз түрдө керек. 3 наристени төрөгөндөн кийин үстүбүзгө туздар толуп калыптыр деп айтты. Кандайдыр бир фигураны дагы коррекциялоо, бирок фигураны деле карабай деле койсок, баары бир ден соолукка кам көрүүгө бул бирден бир эң эле керектүү тейлөө. Анда чай ичип, дагы маектешип баарлашалык. Жактыбы биздин күтүп алган сулуулук борборубуз? Жүрүңүз анда төрдү көздөй. Бул жерде баягы бүгүнкү жумушуң, бүгүнкү жашооң тууралуу биз маалымдабыз. Эми айта кетсең, салонго келдиң, кандай тейлөөлөрдү мага жасайт деп башында ойлодуң? Сулуу болом деп ойлогом, мындай ойлодум эле, ойлогон оюмда. Сулуумун деп ойлойм, эми баягы турмушта баягы жолдошторум көп айтышат да, мындай сулуу эмес дешипчи. Анан мен мындай күтүүсүздөн болуп кетти бүгүнкү күн. Мен аябай кубанычтамын. Бүгүнкү биздин коногубуз Мээрим болду. Азыр 1-2 мүнөттөн кийин эле Мээримди толук кандуу менин көз карашым боюнча макияжын көрөбүз, подиумдун макияжын көрөбүз. Аны сиз бир эле жолу мындай жасатабыз. Жакса үйрөнөсүз, ошентип боенгонду татынакай болуп жүрөсүз. Жакпаса боенбой эле койсоңуз болот. Азыр айтып калышат, хижабчан айымды сен эмне боеттиң, Анжелика мындай тигиндей деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ошол эле арабтар, ошол эле башка мына дин жолундагылар дагы аябай жыпар жыттуу жыттанышып, татынакай жашнакай боенуп жүрүшөт да. Баардыгы ал өзү үчүн, өзүн ыңгайлуу сезиш үчүн. Мен сулуумун, мен сулуу энемин кыздарым үчүн деп. Мен ар бир күнүмдүк өзүмө жасаган нерселерим бул мен кыздарым үчүн. Мен апам албетте биз дүйнөдөгү сулуубуз, бирок ошончо дагы бизди көрүп, кийин эне болгондо алар өздөрү ушундай алып жүрөт да. Сага айтылган кемчиликтердин баардыгын оң кулагыңан, сол кулагыңан чыгарып сал, баардыгын унутуп сал. Мээримгүлдүн өзүнүн жашоодогу эрежелери болуш керек. Ал эрежелерди сен блокнотко жазасың. Өзүңдүн гана максаттарың менен жашашың керек. Кыздарыңды чоң өтүшүң керек, бутуна тургузушуң керек. Жап-жаш экенсиң, карачы 30-ка да чыга элексиң, 27-десиң. Биз болсо учурдан пайдаланып Мээримгүлгө дагы жашоодогу баягы мүмкүнчүлүктөрүнө шарттарды түзүп бергенге аракет жасайбыз. Жакшы жумуш орун таап беребиз. Кызын бала бакчага орнотуп беребиз. Анан айтор иши кылып кейибей, ар бир күнүн жакшы атмосферада, жакшы адамдар менен, жакшы гана чын жүрөгү менен баягы иштеп жасай турганындай аракетибизди көрөбүз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Иштейбизби? Иштейбиз. Чогуу болобузбу? Бирге болобузбу? Бирге болобуз. Анан эч качан мына ушундай ишке кирип атканда баягы бир нерсени айтпай коюп же алдап коюп болбош керек. Ачык бири-бирибиз менен сырдаштуу эле сиңдилерден бололук, сүйлөштүк. Бир нече мүнөттөн кийин анда подиумга Мээримгүл жаңы образ менен, жаңы көнүк менен жана ошондой эле жаңы, таптакыр жаңы Мээримгүл чыгат. Жаңы мен деп айтмакчы. Буга чейинки Мээримгүлдүн баарын чебиз дагы. Жаңы Мээримгүл жаңы тарактардан жашоосун баштайт. 3 кызы менен кетти. Бактылайым реалити долбоорунун ардайымкы өнүктүшү бул Мега Сити чоң соода борбору. Анда бул жака азыр керектүү нерселердин баардыгын алабыз. Сени менен ачамын, өмүрдө достук парагын, жалгыз менин бир тууганымдай. Жашы турмуш ырыңды, жан дүйнө жүрөктөрүңдү сезип турам ар качан. Мега Сити борборунда бардык куракка, жашка жана ошондой эле табитке жараша бардык косметиканын түрлөрү бар, болгондо дагы дүйнө жүзүнөн чогулган. Өзүң барсың мен үчүн, мен барбын курбум сен үчүн, жылдар, айлар алып.
Молда, кеттик. Бум 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 бум. Эң керектүү нерсеси Памперс, кир жуучу, порошок. Апасына кремдер, шампуньдар бар алды. Бүттем коляска аргысында жүрбөйт экен, кызым, түшөлүп, жүр. Вау, жаңы коллекция, кышкы, күзгү. Жана ошондой эле жайкы коллекция дагы бар. Миллион Fashion бутигинде жайкы коллекцияга өзгөчө арзанатуулар жүрүп атыптыр. Сен жакшы көргөн костюмдар бар экен, кара. Шымы менен жеңи жок кийип жүрөт экенсиң. Биз рукавкаларды. Мындай костюм шымдар бар экен. Азыр жарашыктуу кийимдерди анда бирден сен өлчөңдү тандап кийип көрөбүз, э? Жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум. Мына ошентип биз жарашыктуу кийимдердин баардыгын бирден кийип көрүп тандап алдык, Апасына жакканын бизге тандаганга дагы Раиса жардам берди. Кандай образ тандап алганыбызды толугу макияж бүткөндөн кийин жарашыктуу жоолук менен биргеликте көрөсүздөр. Миллион Fashion дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биздин көрсөтүүбүзгө жардам берип, айымдарга кайрымдуулук иретинде дагы ушундай белектерин берип турат. Сиздин колуңузда азыр абдан сонун белек бар. Бул жумушка кие турган абдан сонун ыңгайлуу кийим. Ал эми менин колумдагы баштычанын ичиндеги көйнөк бул кече көйнөгү болмокчу. Биз анда салонго кеттик, чуркадык, баардык нерсенин баарын алдык, шопинг бүттү. Жан курбумдай, машам чырагым, кубаныш кайгында жаныңдамын. Жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум, жалгыз курбум. Мерингүлгө жаңы образ тартып көрдүк. Мындайча айтканда макияж тартып көрдүк. Каш, көз, ичине ошондой эле жүзүнө коррекция. Бул мурундун кырын чыгардык. Макияж буга чейин жасап көрдүң беле? Жок, жасаган эмесмин. Жактыбы? Жакты, аябай жакты. Үйрөнгүң келетпи ушундай макияж жасап, айымдарды сулуулап? Ооба, бирок мен бул нерсеге кызыгам өзүм, негизи нарагыман. Үйрөнгүм келет. Балким үйрөнүп кетесиң. Эми буйруса, мына бул жерде иштесең, бизге жардамдашсаң, бул жерде администратордун, ар бир адистердин жардамчысы болуп ишке кирип атасың. Бул жерге, коллективге, бизге ишке кирсең, чач кыркканды дагы үйрөнсөң болот, прическаларды жасасаң болот. Эң биринчиси башты туура жууп, маска коюп, чачты дарылоодон баштайбыз. Маникюрга үйрөнсөң болот, укалоого, косметологияга. Айтор бул жерде эч кандай мүмкүнчүлүктөрдү чектебестен болушунча адистерден билим ала бер. Буйруса балким ушул биздин дагы салонубуздун тажрыйбалуу эле эң алдыңкы адиси болуп калышың мүмкүн. Мынакей макияж жасаганды дагы үйрөнүп алсаң, визажист болосуң, бул жерде абдан жакшы акча тапсаң болот. Чач боёгонду да кыздар үйрөтөт. Айтор эң негизгиси биз ниетибизди түз коюп эле болгон аракетибизди көрө беришибиз керек экен. Анан бул жерде мен эми журналды аябай көпкө чейин кармап калдым окшойт. Бул эстеликке биздин элита журналыбыз ушундай жакшы буйруса айымдарга биз жасап жаткан долбоорлорду ушул журналга чыгарып турат. Бул жерге дагы биз пандемия учуруна жасаган иш аракетибиз үчүн чыкканбыз. Анан Абылай Фарм ар дайымкы биздин бактылуу айым долбоорунун өнөктөшү. Ичинде аябай эле керектүү сонун витаминдер бар. Мындайча айтканда кызыңызга ылайыктуу алфавит витамини, көптөгөн керектүү бул жактагы ошол эле парацетамол, дары-дармектерге эле акчалар көрө кетип калат кээ бир учурда дедиңиз. Бул Абылай Фарм ошол компаниясы үй бүлөңүзгө дары-дармек менен жардам берет. Сиздерге да бул жака чакырабыз.
Жана ошондой эле Million Fashion дүкөнү өзүң тандап алган белекти дагы береке берип жүрүштү. Жана ошондой эле Тюрбан жоолуктарды саткан мынакей G Айым аккаунтундагы бардык ушул жоолуктарды дагы сизге белекке беребиз. Өзүңүз тагылып турган жоолукту дагы белекке беребиз. Жакшылыкка кийип жүргүлө. Эми бул кичинекей кызыбыз менен биз азыр бир аздан соң атайын өзүмдүн Айлинка кызымдын көйнөгүн ырымдап алып келген болчумун. Ошол аппак татынакай көйнөктү кийгизип алып, мен жогоруда убада бергендей эле ошол кызым барган эле бала бакчага барабыз. Ошол бала бакчага барып, андан кийин мынакей башкы каарманыбызды Мээрим Айымды жумуш менен камсыздап, анан жыйынтыгын кийинки биздин октябрь айында чыгып аткан көрсөтө турган көрсөтүүбүздөн дагы көрөсүздөр. Ал эми азыр болсо биз көрсөтүүбүздүн кичине соңуна чыгайын деп калдык. Мынакей эртең менен саат 8 биз кичинекей кызыбызды азыр бала бакчага алып келатабыз. Жарым күн бою жүрүп бала бакчада көнүш керек. Көнгөндөн кийин апасы толук кандуу эртең менен кечке чейин иштей алат. Бала бакчага эмне үчүн биз балдарыбызды бериш керекпиз? Себеби алар башка балдар менен ойнош керек, чоо чуркабай чоңоюш керек, убактысында маалы менен тамактаныш керек, туура тамактаныш керек. Жана буюрса тамгаларды үйрөнүп, окуп, ошондой эле баланын толук кандуу өсүшүнө, чоңоюшуна мына ушундай жакшы плюстары бар. Бул бала бакчага менин кичинекей кызым Айлинка келет. Академия роста, академия раннего развития деп турат. Бул жерде иштейсиң, 2 кадамдан кийин эле мына бул жерде бала бакча. Бул бала бакчага азыр кирип, мынакей победитель конкурса «Самый лучший детский сад» 2016 жылдын эң мыкты бала бакчасы болуп аталынган экен. Анда биз азыр киребиз. Бул жерге биз кичинекей кызыбыздын Раисанын бардык ошо ай сайын төлөнө турган акчасын өз мойнума алып атам. Алинка менен чогуу төлөп, чогуу келип, алып кетип кызыбызды берип турабыз. Здравствуйте. Мы с радостью принимаем новых деток в наш коллектив. Приходите, всех ждем. Тем более таких общительных и умных деток. Спасибо вам большое. Все, вон она уже села на качели. До школьного возраста будем с вами. Ой, классно. Теперь здесь. Теперь только в школу. Да, вот мама. Познакомьтесь. Как вас зовут? Мирим. Очень приятно. Гульчухра Азизовна. А вот Гульчухра Азизовна. Телефон номерин WhatsApp'ка жазып аласың. Сүрөт, видеосын жөнөтүп турат, эгер кааласаң, акырын келип көрүп кетсең болот. Уктоочу бөлмөлөрү бар, тамактануучу жерлерин бардыгын азыр көрүп таанышып алсаң дагы болот. Биз болсо бардык көрүүчүлөргө саламыбызды жолдойбуз дагы. Бөтөн наристе, бөтөн эне жок дейт, андыктан биз эже сиңди мамилебизди улантып, мына ушундай үлгүнү башка айымдарга да көрсөткүбүз келет. Сиздер дагы эже күтүп, сиңди күтүп, кичинекей наристелерди тааныштырып, бир тууган кылып чоңойтуңуздар. Бул долбоорго өнөктөш болом жана ошондой эле кайрымдуулук иретинде кол сунам деген бардык мыктыларга эшигибиз ачык. Мынакей телефон номерибизди дагы жазып койдук. Кайрылсаңыздар болот. Бактылуу айым реалити долбоору эми өзүм жетектеген Элим фонду менен биргеликте иш алып барат. Белектер түгөнгөн жок, азыр дагы белек берем. Борбор Азиядагы айымдар лигасынын атынан жана ошондой эле төбөсү элибизге көрүнгөн Асель Атабекова айымдын атынан сизге мына ушундай белек кийим түрүндө дагы берилип атат. Жана ошондой эле мына алгачкы дагы иш күнүңүзгө, жол кереге, азык түлүккө жардам катары 5000 сом берип жүргөн экен. Аманатты өзүнө мынакей Мээрим Гүлгө тапшырып атабыз. Кичинекей
мынакей наристебиз, мынакей Раиса бүгүнкү күндөн баштап бала бакчага барып баштайт. Ал эми Меримгүл болсо биздин Лика Бьюти бар айымдар, мырзалар дагы келген. Бир жакшы борборубузду көрүп алдыңыз. Ал жакта бардык тейлөө бар. Айтор эл үчүн кызмат кылып жүрө берелик. Бул коллективге дагы Меримгүлдү биз жумушка алдык. Кийинки көрсөтүүбүздө дагы жыйынтыгын көрсөтүп турабыз. Балким жеке бизнесиңизди да ачып кетишиңиз мүмкүн. Себеп дегенде абдан көп тармакка кызыгат экен, таланттуу айым экен. Коштошкубуз келбей турат сиздер менен, бирок убакыт 1 саат 60 мүнөт берилгендиктен эмки көрүшкөнчө дейбиз. Айымдар лигасына Аселе эжеге рахмат, чоң абдан ыраазымын. Ушунчалык жакшы адамдар бар экенине аябай кубанычтамын. Сизге да чоң рахмат. Сизге жолукканыма чоң рахмат. Аябай сизди ушунчалык жакшы көрүп турам. Бирок сөз менен айтып жеткире албайм, бирок аябай мындай жактыңыз. Бардык жасаган нерсебиз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Демесе Бактыбай айым реалити долбооруна биз каармандарды кабыл алабыз. Бизге кат жазыңыздар, келиңиздер. Ар дайым биз сиздер менен. Бары жарашат, суктанып билдирдим бары бизди карашат. Модалуу фасондуу кыздар дайым алышат. Жарашкан алып калса свет алашат. Косметика